Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биздин темабыз Осман империясы болмокчу. Осман империясы азыркы Турция, борбору Стамбул, дини ислам. Империяны султандар башкарып келген. Осман империясынын жалпы 35 султан башкарышкан, бир халиф. 1299-жылы 1923 жылдары Осман империясы өкүм сүргөн. 1923 бүгүнкү күнгө чейин Турция республикасы. Демек бүгүн биз силер менен Осман империясы 17-кылымдын аягы, 18-кылым, 19-кылымдын башында. Демек бүгүн балдар биз силер менен Осман империясы 17, 18, 19, 20-кылымдын башында, 20-кылымдын башына чейин сүйлөшөбүз. Сабактын максаты окуучулар 18-кылымда жана 19-кылымда Осман империясында жүргөн кризистик процесстер, ички реформаларды жана эл аралык аренадагы негизги окуяларды түшүнүшөт. Осман империясын султандар жетектегендиктен султан жогорку саясий, аскердик жана диний бийликке ээ болгон. Ошентип өлкөнүн тагдыры көп жагынан тигил же бул башкаруучунун сонун сапаттарынан көз каранды болгон. Осман империясынын 17-18 кылымдардагы кризисинин себептери 1789-жылдагы улуу француз революциясы жана Англиядагы өнөр жай төңкөрүлүшү Осман империясындагы кризистин түздөн түз себептери болбосо да, анын абалын татаалдаштырган жана кризистин тереңдеткен маанилүү факторлор болуп саналат. 17-кылымдын аягы, 19-кылымдын башында экономикалык жана саясий кризис ого бетер курчуган. Европалык өлкөлөргө караганда бир кыйла артта калган. Экономикасы. Осман империясынын 17-18 кылымдагы экономикасында айыл чарбасы негизги тармак бойдон калган. Бирок алда жалпы кризистен жапыркаган айыл чарба экономикасынын абалы жана алсыз жактары төмөндөгүчө мүнөздөлөт. Айыл чарбасы Осман мамлекетинин кирешесин жана калктын камсыздоочу негизги булагы болгон. Бирок бул тармакта улуттук көйгөйлөргө туш болгон, аймактарда феодалдык автономияны түзүүгө умтулушкан. Дыйкандар катуу эзилген. Ошол кездеги дыйкандардын абалы, жерди иштетүүнүн эски артта калган ыкмаларын колдонушкан. Европадан келген агрономиялык жаңылыктарды дээрлик колдонулган эмес. Дыйкандардын жакырланышы жана эзүүсү аларды жерди жакшыртууга же технологияларды киргизүүгө кызыктар кылган эмес. Көп дыйкандар жерлерин таштап шаарларга же болбосо коңшу өлкөлөргө качып кетишкен. Осман империясынын 17-кылымдын аягы, 19-кылымдын башына чейинки мезгилдеги эл аралык абалы жана ички саясаттагы реформалар бири-бири менен тыгыз байланышкан. Империя тышкы кысымга жооп катары ички түзүлүшүн өзгөртүүгө аракет кылган. Бул мезгилде Осман империясы өзүнүн эң жогорку кубаттуулугунан кулап, Европа державалары үчүн чыгыш маселесинин негизги объектисине айланган. Осман империясынын алсызданышы жана анын мурасын бөлүштүрүүгө багытталган Европа державаларынын дипломатиялык жана согуштук аракеттери башталган. Селим 3 реформасы качан башталды жана реформа кандай жүрдү? Реформанын программасы кандай болду? Султан Селимдин реформалары 1789-1807 жылдан башталып, Осман империясынын тарыхында өзгөчө орунду ээлейт. Антине алар Европанын таасири астында жүргүзүлгөн алгачкы олуттуу жана комплекстүү реформалык аракет болгон. 3 Селим Осман империясы тышкы душмандардан, айрыкча Россиядан жеңилип жатканынын негизги себеби аскердик жана административдик артта калуу экенин түшүнгөн. Анын реформаларынын башкы максаты европалык үлгүдөгү заманбап мамлекеттик жана армияны түзүү болгон. Демек, Селим 3 Европа типтеги заманбап армияны түзгүсү келген. Анын реформалык программасы жалпысынан Низами Жедид деп аталып, котормосу жаңы түзүлүш деп аталган. Европанын аскердик үлгүсү боюнча машыктырылган, куралданган жана дисциплиналанган жаңы жоо аскерлер бөлүнгөн. Бул аскерлер өзүнчө казармаларда жашап, салттуу Осман армиясын янчарлардан айырмаланып турушкан.
Аларды машыктыруу үчүн Франция жана Швеция сыяктуу өлкөлөрдөн европалык инструкторлор чакырылып турулган. Султан 3 Селим тактан кетүүсү анын низами жедид реформаларына нааразы болгон элдер янчарларга кошулуп козголоң чыгарышкан. 3 Селимдин тактан кулатылышы 1807 жыл май айында Стамбулдагы янчарлар жана аларды колдогон топтор козголоң чыгарышкан. Козголоңчулар низами жедид армиясынын жоюлушун жана реформачыл министрлерди жазалашкан. Негизги өзгөчөлүктөр: батыш үлгүсүндөгү жаңы аскердик бөлүктөрдү түзө алган, салык жана финансы системаларын реформалаган, Европа мамлекеттеринде элчиликтерди ача алган. Бирок эски элиталар, янчарлар, дин алымдары каршы чыгып 1807 жылы аны тактан кулатышкан. Жаңы султандын келиши Селимдин ордуна анын жээни такка келген 4 Мустафа такка отургузулган. Жаңы султан дароо эле низами жедид армиясын жоюп, баягы Селим баштаган реформаларды токтоткон. Султан 2 Махмуддун башкаруусу балдар 4 Мустафа 1807-1808 жылы такка келип, бир эле жыл башкарган султанчылык Осман империясын. Бир эле жыл башкарган. Эмне үчүн бир эле жыл башкарып калды? Анткени Селим 3 камакка камалганда кайра Селим 3 пашалар, аскер башчылары камактан чыгарып алып, кайра такка отургузгусу келген. Анткени Селим 3 реформасын көп пашалар колдогон. Бирок буну угуп калган 4 Мустафа ошентип камакта жаткан Селимди Мустафа 4 тезинен өлтүргүлө деп буйрук берет. Бир эле Селимди эмес, өзүнүн бир тууганы Махмудду дагы өлтүргүлө деп буйрук берет. Анткени ал өзү Осман династиясынын акыркы тукуму болгусу келген. Акыркы тукуму эмес, эми менден башка эч ким талапкер жок болуп калса, менден башка мен эле башкарып калам деген ой болгон. Ошондуктан ал эч кимди калтырбай өлтүргөндү буйрук кылган. Махмудду гаремдеги кызматчылардын жардамы менен качырганга жетишет. Баягы Стамбулга келе жаткан аскер башчылары келгенде Селимди уже өлтүрүп койгон болушат. Ал эми Махмудду алар издеп табышып, султан кылышса, Мустафа 4-нчүнү болсо камакка каматышат. Кийинчерээк Махмуд өзүнүн бир тууганы Мустафаны өлүм жазасына кыят. Эми Махмуд 2 бийликке келгенде эмне кылды? Танзимат реформасын жүргүздү. Танзимат реформасы биринчи эле эмне иштерди аткарды? Ал 1808 жылдан баштап 1839 жылга чейин өлкөнү башкарып турган. 1820 жылдары бир катар реформаларды жүргүзгөн. Туруктуу армия түзгөн. Армияны окутуу үчүн Европадан инструкторлорду чакырган. Янчарлар армиясын толугу менен жойгон. Тимариоттор жерлерин мамлекеттештирген. Демек, Селим 3 кыла албаган иштерди, Селим 3 аткара албаган реформаны Махмуд 2 ишке ашырган. Эң негизги жетишкендиги ал өзүнүн мурунку 3 Селимдин каталарын эске алып, реформаларды жүргүзүүдө алда канча ыраттуу жана катаал болгон. 2 Махмуд 3 Селимди кулаткан. Янчарлар менен түз күрөшүүгө чыгып, аларды бирөөтө эле жок кылган. Жаңы армияны түзүүгө каршы чыккан янчарлар козголоңчуларды султан артиллериясы менен колдонуп, аларды казармаларын талкалап, корпусту толугу менен жойгон. Султан 2 Махмуд 1808 жылы такка отуруп, 1839 жылы дүйнөдөн өткөн. Демек, ал Осман империясын жалпысынан 31 жыл башкарган.
Демек, Махмуд өлгөндөн кийин анын баласы Абдулмежит бийликке келет. 1839 жылы 1861 жылы Осман тахында эң маанилүү реформалык доор болгон Танзимат тартипке келтирүү башталган. Абдулмежит Махмуддун баласы. Махмуд өлгөндөн кийин ал 16 жашында такка келген. Танзимат реформасы Осман империясындагы биринчи конституциялык кабыл алынышынан кийин 1839 жылдан 1876 жылга чейинки реформаларды жүргүзгөн. Танзимат реформасында армияны жаңылоо, акча реформасы, салыкты тартипке келтирүү, соодадагы өзгөрүүлөрдү киргизген. Сот жана администрациялык жаңылууларды жөнгө салган. Танзимат реформаларынын негизги максаты империянын кулашын токтотуу, мамлекетти европалык үлгүгө салып жаңылануу болгон. Диний айырмачылыктарга карабастан бардык жарандардын укуктары теңдөөгө аракет кылган. Танзимат реформасынын жарыяланышы 19-кылымдын аягында Осман империясында антифеодалдык кыймылдардын күч алышы бул жалпы кризистин жана социалдык өзгөрүүлөрдүн эң курч көрүнүшү болгон. 1853-1856 жылы Крым согушу Осман империясынын экономикалык ресурстарын түгөткөн. Эл массасынын абалы өтө начардаган, салык өскөн. 1865 жылы жаш осмондор коому түзүлүп, ал өлкөдө төңкөрүлүш жасап, конституциялык парламенттик түзүлүштү орнотуу максатын көздөгөн. 1876 жылы 30 майда армия жана флоттун жардамы менен Абдул-Азизди бийликтен кулатышкан. 1876 жылы конституция кабыл алынды. Өлкөгө жаңы султан Абдул-Хамид II келген. 1877 жылы 19 мартта биринчи түрк парламенти чакырылган. 115 депутаттан 69 мусулман жана 46 мусулман эместер болушкан. Парламенттин көпчүлүк бөлүгү султанга баш ийишкен. Андан кийин Осман империясы качан кулады? Ал 1814 жылы согушка катышат, биринчи дүйнөлүк согушка. Биринчи дүйнөлүк согушка катышкан кезде согуштан утулуп калганда Осман империясы көптөгөн аймактарын алдырып коет. Мындан султан ушундун айынан өлкөдөн куулуп кетет, акыркы султаны. Андан кийин качан мамлекет болуп, республика болуп бүттөлдү? 1823 жылы Түрк республикасы деп жарыяланган. Ошол кезден баштап Түркия республикасы болуп келе жатат.